Афина Абдылдаева. Бүркіттің өчі. Шығарманы оқыған Аділет Чубақов. Шейіт кеткен сағындық таятамдың жарқын елесіне арналады. Таң супасын салғанда сағындық ат жабдығын алып шығып, тоқып кіргенін көрген зайыбы Бобек, анын аңчылыққа чыгарын түшініп, қолчанашқа қымызын толтырып, оозун жақшылап буып, жол азығын қамдады да, аттанарда таш чыныға талқанша айылған қымызды қойып, балдардың атасы, мұны ішіп алыңыз, деп сол қолы менен оң чықанағын қомай сүйіп, ызааттай мейірбан көз қарашта чыныны сунду. Қыз балаға қойылған мұндай таңғалыштуу атты көп жашасын деген тілек менен чоң атасы қойыптыр. Алар 5 балалы эле. Учурда 6-чысын күтүп жүрүшкөн. Жубайынын жашыл кемселе, кызыл кырлуу аппак мандиле, каз элечеги, төшүндөгү маржан шурлары анын суагай бетине, сурмалуу бото көзүнө, жер чийген сумбул чачына жарашып турду. Ментип ай күнүмө жетип калдым, барбай эле коюңузчу дегенге Бобектин оозу барбады. Сагындык бир эле аларды эмес, бүтүндөй бир урууну аккан сак адам болчу. Кундагына мылтык канаткан, тоот эки атып сулаткан деп, улуу акын Тоголок молдо өз ырында таамай белгилегендей, атактуу мергенчилердин бири болгон Тилек уулу куш канатын талыткан аскалуу тоолордо, төбөсү булут чапчыган зоолордо илбирс басыкка салып, бийик кыялардан аркары кулжа кийик атып алып, кызыл боор кедей кембагал туугандарына, айылдаштарына такай бөлүп берчү. Сагындыктын мүнүшкөрдүк дагы жайы бар эле. Бутуна салмоор тагылган бүркүттөрдүн кырааны, карачык, аны көргөндө кере кулач канаттарын каккылап, болот тырмактарын кону отурган туурунан мылгып жиберип, бир башкача шаңшып койду. Карышкырдын көкчө алдынан да кайтпаган сары көздү береним. Сүлөөсүн теке түлкүлөрдү самап калдыңбы? Шашылба. Мен тоого барып, кийик атып келейин, макулбу? Балдардын апасы бүгүн эртең көз жаргана турат. Төрөттөн кийин ысык шорпо шилең ичпесе тез тыйы албайт да. Сени мен келгенче уулум максут алы карап турат. Бүркүтү аны түшүнгөнсүп кабак астынан тиктеп, ал үчүн тиги кыл арканга шурудай тизилген кекилек кыр колдорду эле турбайбы дегенсеп дагы бир ирет шаңшып койду. О, кыраным, ал жакты карабай эле кой. Жаш төргөн зайыпка сүрсүгөн этти жегенге болбойт. Сен деле аябай кандуусуң го. Сага дагы жарыктык кайберен тукумунун жаңы союлган этинен тыта сугунтуп жыргатам. Түшүндүм, бизди көп күттүрбөй эрте келип кал дегендей, бүркүтү колундагы сан куруна шылкыя карап, шаңшыганын токтотту. Бобек те жана эле аттын канжыгасына таш чыракты байлатып, гүл азыгы салынган куржунун эрдин артына бөктөртүп койгонун көрүп, акыл көйүм, мен келгенче төрөбөй күтө тур, деп зайыбына ыраазы болгонун көз карашы менен билдирип, кызыл эек болуп калган энесинин батасын алгандан кийин балдарын улуулата жыттап коштошту. Сагындык кеткен күнүн эртеси эле Бобектин толгоосу башталды. 5 баланы бир күндөн ашпай толготуп жатып, аман эсен көз жарып алчу. Бул жолу да жакасын карманып, Кудайга жалынып, "О, жараткан, оңоюнан бере көр. Аялдын бир ажалы төрөттөшет эмеспи? 5 балам жетим. Алганым кызыл бут калбасын", деп сыйына баштады. Кыргыз аялдары көчмөн турмушта таштын уюлундай болуп ышкандыктан, өзгө улуттагылардай бакырып өкүрбөй, эринин кан чыгара кесет иштеп, жанын оозуна кармап, үн чыгарбай толгонун азабын тартышат. Бобектин толгоосу бирде басаңдап, бирде күчөдө. Арадан бир күн, бир түн өттү. Чарайнада жаткан наристе жарык дүйнөгө келгенден чоочулагансып, энесинин жылуу курсагынан чыккысы келбей жатты. Анын ачыла элек көзүнө тышкы дүйнө ызгаар, ырайымсыз сезилип, эмнегедир эле адегенде колдоруна курал көтөргөн башка улуттагы баскынчылар көрүндү. Алар анын элин туулуп өскөн жеринен, дан өстүргөн талааларынан, мал баккан кыш тоолорунан, бетегеси жайкалган мөлтүр бутактуу жайлоолорунан сүрүп чыгып, үй бүлөлөрүн ат, өгүз чегилген чоң шаты арабалар менен көчүрүп келип жатышты. Төрүлө элек наристенин апасы, бир туугандары, жакындары боз үйлөрүн чечишип көчүүгө камданууда. Бобектин кыйналып жатканын көрүп, абысындары белин бекем бооп, төрөткө жардам бере турган бүбүгө жиберишсе, алар дагы тоо таяна качып көчүп кетишиптир. Айласы кетип бакшыга киши чаптырышса,
алар да журтунда жок экен. Арадан 3 күн өттү. Бообектин толгоосу дагы эле бирде катуулап, бирде солгундап кыйноодо. Ичиндеги ымыркайдын көзүнө эми 2 кол жок атасы көрүнө калганда коркуп, туйлап жиберди. Ал эми такыр эле төрөлгүсү келбей, бүт аракетин уясынан чыкпаска жумшап жатты. Кыйналып, көздөрү чүңүрөйгөн Бообекти эптеп басыгы жайлуу жылкыга мингизишип, артынан аны карап, жардамдашсын деп бир абысынын учкаштырышты. Энесинин курсагы ээрдин кашына тирелгенде, наристенин чокусуна урунуп, аны сезген энеси колу менен калкалап отурса да, кээде ал сүзүп жүрүп, ошол жакка барып калып, бирде далысынан, бирде чыканагынан тийип урунууда. Алардын көчү мурда такыр барып көрбөгөн заңгел жерлерге токтолду. Бул жерге карышкылар гана байрылбаса, адам баласы кантип жашаары түшүнүксүз болчу. Наристе эми эмне үчүн анын жакын адамдары тулаңы белден буралган, чөбү жайкалган, конушунун жанында туйлап аккан шыңгыр күмүшүндүү булагы бар жеринен кетүүгө аргасыз болгонун түшүнбөй жатты. Анын эсине жашыл шыберге салынган санди төшөктүн үстүндө олтурган атасы, апасы түштү. Ал күнү атасы аңчылыкка көпкө жүрүп, демейдегидей эле ол жолу келбеди беле. Бир тууган агалары балык кармайбыз деп дарыяга, эжелери карагат тергенге чоң энеси айылчылап кетип, боз үйдө энеси жалгыз болчу. Экөө сагынышып калган экен. Атасы апасынын кундуздай капкара чачынан сылап, тоодон терип келген гүлүн бир кулагына илип, "Сен менин мамыры гүлүмсүң. Так ушул гүлдөй сейрек кездешкен мээрман жансың. Мен сенин найча билдүү, шыңга мүчөңдү, моймол көзүңдү бир көргөндө эле сакан болуп калгам. Кушагытып жүрсөм да, аркар кулжа артынан өңүп баратсам да, сенин элесиң дайыма көз алдымда. Күмүштөн ат жаптык, тай үртүк жасатып, мырзагам чөөрдүртүп бердиң. Баарынан баалуусу, сен мага агартып уул, кызартып, кыз төрөп бердиң. Апамды баладай кылып, кирпигине кир жугузбай багып олтурасың. Келген кеткендерге дасторконуң кең, дайыма билен. Сендей зайыптарды кыргыздар ак көрпө, жайыл дасторкон деп коюшат." Анда зайыбы анын тизесине башын жөлөп, күлүп ага сүйлөгөн. "Балдарымдын атасы, сиз үйүмдүн куту, алтын казык жылдызымсыз. Сиз наамарт эмессиз. Бир уруу элди бүтүндөй багып жатасыз. Айткандай, сизге кемер жасаттырып жатам. Кайыштын айынынан тандадым. Кымбат баалуу таштардан өзүм салган оюмга чөгөрттүм. Сиздей маркабаттуу адамга жараша турган белегим болсун. Сен мени тим эле байманаптардай кылып, өтө эле сүлкүлдөтүп жасап бердиң го. Ушунуңдан улам кээде мен бий болуштардын жактырбай тиктегенин байкайм. Алардын үстүндөгү макмал, манат, торколор сиз жана бизге окшогон көз катар мергендердин атып келген жырткычтардын терилерине алмашылган уйгур кыдай соодагерлеринин кездемелери эмеспи? Алардын өзү байбичелери, көрөргөз токолдору, кыз келиндери кийген киш, карышкыр, илбирсичиктер, кундуз, суусар тебетейлер, белдемчилер да сиздин мээнетиңиз. Эмне үчүн ошолорго жарашкан кийим сизге жарашпайт деп ойлойсуз? Бокет айым, сенин азыркы айткандарыңдын баары маанилүү эмес. Байдын малы бир жуттук, дүйнө колдун кире. Мансап деле түбөлүктүү эмес. Бир күнү бар, эртеси жок. Биз бул дүйнөгө келген убактылуу гана мейманбыз. Мени чоочулаткан ак патшанын буйругу менен келгиндер биздин жерибизди тартып алып, өзүнүн букараларына бердирип жатканы. Кан ичкич зулум Кокон хандыгынан качып, тигилердин аждардай оозуна кирип бердикпи деп корком. О, жараткан, эптеп өз оокатыбызды кылып жатканда кандай күн бизди күтүп жатат? Курган балдарыбыз эми кантер экен? Анан мен дагы бир нерседен коркуп жүрөм. Эмнеден балдардын апасы? Илгерки кожа жаштай болуп, мергенчилик кылып, өмүр бою жаныбарларды атып келесиз. Алардын каргышы сизге да тийбес экен деп ойлоп кетем. Коркпой эле кой. Мен андай болуп эсепсиз кырбайм да. Деп атам апамды кучактап, бетинен сүйгөн. Ошол күнү мен жаралбадымбы? 9 ай бою мен жарык дүйнөгө келгенге шашылып жаткам. Азыр болсо негедир санаа тартып, төрөлгүм келбей жатат. Бообекти аттан түшүрүшүп, боз үй тигилгенче жерге шырдак, үстүнө төшөк салышып, башына жаздык коюп, акырын жаткырышты. Бечара аял эрдин тиштей берип, алдыңкы канталаган эрини шишип, чекесинен тер чыпылдайт. Толго дагы эле кыйнап жатты. Арадан 5 күн өтүп өтпөй алар душмандардан коркуп, дагы бир кара зоолу торпуга сүрүлөгө түштү. Алголоттун суусу жандан өтүп зыркырап, чөбү аябагандай суйдаң болгон аз келгенсип, суусу да түпкүрдө, алыс экен. Бул жакта кыштап калууга мүмкүн эмес болчу. Аңнан ол жолу кайткан сагындык конушунан үй бүлөсүн, тууган туушканын таппай, ээн калган журтун сыйпалап калды. Кылмерген алардын изин кууп отуруп, артынан жете келди.
Камбарата тукумуна сылай жүктөлгөн кулжанын этинен бели майышкан жаныбар үстүмдөгүнү тезирээк алгылачы дегендей тыбырчылап турду. Канча күндөн бери толготуп, төрөй албай, көкшилти болуп арыктап, түктөйгөн зайыбын көргөндө аны ичи сыйрыла аяп, эмне кыларын билбей көзүнөн жаш имерилип кетти. Бир жагынан жоо жакадан, бөрү этектен алган коогалуу заман болгонун кара. Туугандарын чогултуп, алып келген этин бөлүп берип, калганын тулганы орнотуп, казанга астырды. Эти бышып, жаң эле жыгач табакка салып жатканда аттардын дүбүртү угулуп, көпкө узубастан ийиндерине мылтык асынган түрү чоочун кишилер жетегелип, кеп сөзгө келбей эле бир нерселерди чулдурап, бейкапар олтурган элди аткылап киришти. Жигиттер колдоруна келтек, чокмор, сойылдарын алгычакты, тигилер айдан буйдамга келтиртпей, каршылык көрсөткөнгө жеткирбей чуу түшкөн элди кыра башташты. Сагындыккана ташка жөнөнгөн мылтыгын ала сала, экөөнү сулатканда алар жан далбастай туш келген ташка жашынып, ат кылоосун улантышты. Дагы бирөө жарадар болду окшойт. Онтогон үндөр угулуп, анан тынчып калды. Алар кеткенине көз жеткенден кийин гана жашырынганга үлгүрөп, тирүү калгандары чогулушту. 9 адам каза таап, 7 жарадар болуптур. Чуручу түшүп, адаттагыдай өкүрүп, кошок кошпой, ичтеринен сыза, акырын шолоктой жөө ыйлап, шейит кеткендерди салт санасыз жерге беришти. Бообектин курсагындагы наристе келелек жатып көргөн бул шумдуктуу окуялардан кийин таптакыр жаралгысы келбей: "Апакебай, мен сенин курсагыңда эле жүрө берейинчи. Силердин бирин-бири атып өлтүргөн аяосуз зулум дүйнөңөрдүн мага такыр кереги жок. Мен төрөлгөн күндө да жыргап жашап кетериме көзүм жетпей калды" деп энесине жалынып, чебелектеп жиберди. Бул окуядан кийин калгандары чогулуп, мындан да бийик көчсөкпү, же анткендин пайдасы жокпу, баары бир тиги түбүң түшкүрлөр кууп жетет экен деп кеңешишти. "Сагындык, эми сен бул жерден изиңди суут. Алар сенден өч алганы кайрылып келет. Бизге болсо тийбес. Тийсе маңдайга жазганды көрөрбүз" дешти. "Жок. Мен бала чакамды силерди таштап, кара башымды коргоп эч жака кетпеймин. Өлсөк чогуу өлөбүз" деп болбой койгондо уруунун аксакалы: "Сагындык балам, сен бир эле үй бүлөнүн атасы эмессиң. Сени журт атасы дейт. Жаш болсоң да бизге кул жебес оокатты жегизип, багып келе жатасың. Сенден ажырасак, биздин күнүбүз эмне болмокчу? Биз баарыбыз сенин колуңду карап олтурабыз. Тил алгында кур дегенде 5-10 күн жашырынып тура тур. Алар кекенип кетишти. Бул жака кайрылбай койбойт" дегенде Бообек да алардын айтканына кошула: "Балдардын атасы суранам сизден. Мындан кетиңиз, жашыныңыз. Биз эл арасында эптеп күн көрүп турарбыз" деп көгөрдү. Кийиктин этинен бышырып, ортосуна жалбыздан салып гүл азык жасатып, чакан карын сары майды, жупканы лөк куржундун 2 көзүнө толтуртуп, аттандырып жиберүүгө камырышту. Толготуп төрөй албай оор абалда араң жаткан жарын, 5 баласын, карыган энесин аргасынан таштап кетип бараткан Сагындык ушул караң күнгө туш кылган жоону каргап, ичинен кан өтүп жолго түштү. Бүгүн анын көзүнө тоо борундагы көктү карай керилген карагай кайыңдар, өмүр бою өзүнөн башка адам буту баспаган бир таман жолдор, жамгырдан, кардан коргонуп, кээде ичине от жагып таш кордо бышырган үңкүрлөр, борчу курчуктуу ар бир аска таш ысык, өзгөчө көрүнүп жатты. Азырда өзү жакшы билген ичигенен жылуу үңкүрдү башпаник кылды. Наристе эненин ичинде тынчыла албай 365 жолу чирене туйлап, "Атам келбей турсун" деп ала салып чебеленүүдө. Арадан дагы 5 күн өттү. Бообектин дерге алы келбей, турбай калды. Наристеге аба жетишпей кыйнала баштады. Ошентсе да ал тышка чыккысы келбей тырмышып жатты. Айткандай эле эртеси 3 орус келип: "Биз силерге тийбейбиз. Кечеки болгон окуя түшүнбөстүктөн болуп кетти. Мергенчиңерди таап бергиле. Бизге ак окшогон көз катар, тоонун ичиндеги төтө жолдорду жакшы билген жергиликтүү киши керек. Эгерде аны таап бербесеңер, жашоодон үмүтүңөрдү үзө бергиле. 3 күндүн ичинде бизге келбесе, таап туруп өзүн атып, тукумуңарды курут кылабыз" дешип, коркутуп, үркүтүп кетишти. Сакал муруту өсүп, чачы 2 күндүн ичинде куудай агарган, болгону 36 жаштагы мергенчи күнү түнү куу тумшук балдарынын, жубайынын, туугандарынын, жалпы эле шоргоп аткан элинин тагдырын ойлонуп жатты. Эмне үчүн киндик каныбыз таап, ата-бабаларыбыз жашаган жерден бизди жолбун иттей кууп чыгышы керек? Буга чейин алар кайда жашаган, өздөрүнүн жери жокпу? Эмне үчүн кайдагы тентигендерге жерибизди беришибиз керек? Ак падыша деп коюшат аны. Ал ак эмес эле жүзү кара неме турбайбы? Ага биздин жерибизди кайсы кудай жазалагырлар айтып берди экен?
Байоэл бир чети алардын амалдуу сөзүнө ишенип, бир чети өз жандарынан корктуу айтор сагындыктын досу Үсөндү артынан жиберишти. Ал аны ынандырып, орустар сөзүнө туруп, сага тийбес. Аларга сендей киши керек турбайбы? Сен коёндун жатагына чейин билесиң да деп алып келди. Бир гана энесинин ичиндеги төрөлөрө ымыркай, атаке келбе, алар сени алдап жатышат, өлтүрүшөт, ишенбеңиз деп боздоп жатты. Жандосу артынан барып ага макул болуп келген сагындык бир саамга да тирүү каларына ишенген жок. Болгону үй бүлөсүнө зыяным тийбесин деп гана кайрылды. Ал күнү үй бүлөсү менен бир олтуруп тамак жеди. Эртеңки күндө ойлогондо ичкен ашы тамагына түйүлө калып жатса да, сыр билгизбей анын колу утуна ороло имирилген балдарына мурутунан жылмайып, эркелете сүйлөп, бирин тизесине отургузуп, бирин кучактап, биринин башынан жыттап отурду. Балдар ал күнү дүйнөгө апар, атасына эркелеп, бытылдап сүйлөп, чечекейи чеч болуп олтурушту. Албары кеткен Бообек гана түгөйүнүн жумурундагы сырын түшүнүп, жаны кыйналганын билгизбегенге аракеттенүүдө. Сагындык жатар алдында эшикке чыгып, чайыттай ачык асмандагы кич төбөт, кичи арстан, көк айман, үркөр жылдыздарын карап туруп, эртең ушул учурда силерди көрөмбү? Ушул ойгырын далай баскан тоолорумдун салкын абасынан жутамбы? Же деп ойлонуп жатты. Так ушул ирмемде мүмкүн Сагындык экөөбүз үчүн акыркы жолу төшөк салып жатпайын деген ой үй ичинде күйпөлөктөгөн Бообекке да келе калып, өзү чочуп кетти. Кайдагы жаман нерсени ойлоп. Чыракты өчүрүшүп жаткандан кийин Сагындык Бообектин курсагын карлуу колдору менен назик сыйпалап, сен эркек болсоң да, кыз болсоң да энеңди кыйналтпай, жарык дүйнөгө тезирээк келчи. Биз сени канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокуттурбай багып алабыз. Кокустан мен жаныңда жок болуп калсам, апаң сени алып бештеп багат. Ошондуктан аны дамесиз кылып кыйнама, макулбу? Негедир мага кыз төрөлөрдөй сезилип жатат. Сен дагы эжелериңдей болуп, апаңа окшош супсулуу кыз болсоң керек. Мен сени көрөмбү, же көрбөй каламбы? Аны бир гана Алла Таала билет. Кантса да мен сени абдан жакшы көрөрүмдү сага азыртан айтып коеюн. Атасынын жылуу колдору баланын башын мээрим төгө сылаганда, ал мемиреп, сүт уйкуга кетти. Туугандары дар күмөн болуп, ичтеринен ит өлүп, сыздап турушса да, сыр билгизбегенге аракет кылып, Сагындыкты аргасынан жоонун колуна салып беришти. Калчылдаган картаң энеси тарамыштуу колдору менен уулунун эгинен кармап, маңдайынан сүйүп, балам, сенден мага топурак буйурса, арманым жок эле, каралдым. Кудайым сени колдосун, деп кемшиңди ыйлай, батасын берип уулун узатты. Сагындык менен Үсөн жолдо үндөшпөдү. Эмнени сүйлөшмөк? 5, жок, 6 балам. Бокет айым, байкуш энем менсиз эми кантышет? Ушундай ойлор анын жан дүйнөсүн дар-дизарга салып, жолду катары эзип жатты. Бообектин курсагындагы баласы атчан атасы жат адамдардын жанына бастырып барганын көрдү. Андан аркысын көргөндө чыдабай боздоп ыйлап, эки көзүн чылк жумуп, жок, кереги жок, көрбөйм деп чебелектеп жатты. Бообектин көздөрү караңгылап, эси оп баратып, буга чейин 5 баланын энеси болуп, мынчалык кыйналган жок элем. Наристем экөөбүз бирдей кара жердин койнунда кала турган өңдөнүп калдык. Жарык дүйнөнү бир көрбөй кете берер сенин эмне жазыгың бар эле. Эми менсиз калган балдардын көргөн күнү эмне болот? Сагындыгымдын да аман эсен кайтып келерине көзүм жетпейт, деп ойлогонго үлгүрдү. Аялдар анын курсагына аркан байлап, ичин сыдырып, беларканды карматып жатып, араңдан зорго 13 күн дегенде Бообекти эптеп төрөтүштү. Адегенде көргөн кызыл эт ымыркай ыйлабады. Ушунча күндөн бери кыйналып төрөлгөн аристесинен үмүтүн үзүп койгон Бообек анын ыйлабаганына таң калар алы жок эле. Бир аздан кийин ал өзү да эс үчүн жоготуп салды. Абысындардын бири кызды жылаңач койнуна салып жылытып, анан оозуна үйлөгөндө гана алсыз кыңылдап койду. Ушунчалык кыйналды, байкуштун сүтү деле жок болуш керек деп, жакында гана төрөгөн жаш келинге эмиздиришип, өздөрү жаңы төрөгөн Бообекке каралай башташты. Дал ушул учурда Сагындык менен келген досун орустар келекелей тосуп алышып, каткырып жатышкан. Азаматсыңар, рас келбедиңерби? Сенин атыңды Сагындык дештип эле? Сен көзгө тар мерген турбайсыңбы? Дал ушул колдоруң менен биздин жолдошторубузду атып өлтүрбөдүң беле? Туурабы? Мына эми сени алгач оң колуңдан биринчи ажыратабыз, анан сол колуңдан.
деп бир батек сакалдуу күрсүйгөн неме анын адегенде оң, анан сол колун кылыч менен шылый чапты. Көздөрүнөн кыпкызыл от чачырап, жыгыла жаздаган сагындыктын суусар тебетейин башынан жулуп алып, кылычынын учуна эле көпкө шылдыңды айландыра тегеретип туруп, нарын дарыясына серпе ыргытып жиберип, ыржая күлдү. Канга чыланып, эси болуп бараткан сагындыктын көздөрү ушул тапта чексиз көк асманды чолуп баратып, "О, жараткан, менин көзүмө көрсөтүп жатасыңбы? Же ушул чын эле менин бүркүтүмбү?" Анын байчегир алып алгыры кере кулаштан ашык канаттарын куушуруп алып, ыргыткан таштай чылкылдый шук-шурула куулдап, аткан октондо тез, көзгө илешпей зыпылдап келатты. Так ушул учурда эки орус сагындыкты буттарынан кармап туруп, "Эттиң гана баласы, бар, баалуу тебетейиңдин аркасынан сен да жөнө, колуң жок, бутуң менен карма", деп карсылдап күлө, аны күрпүлдөп агып жаткан дарыяга ыргытышты. Шаркыраган сууда ала-сала агып бараткан ирмемде анын колдорун шылый чапкан орустун башына ачуулуу бүркүтү болоттой курч тырмактарын баш сөөгүнө матыра, чеңгелдеп жерден үзө тыпырата көтөрүп баратканын сагындыктын көзү чалып өттү. "Кудай бар экен, өлө электи өчүмдү алып бергениңе сага ыраазымын", деп ойлогонго үлгүрүп калды. Душмандын бүркүттүн уу чеңгелинде жаны ооруп, жер сууну жара өкүрө туйлап, далбастаганын көрбөстөн сагындык агып кете берди. Мындай болуп кетерин күтпөгөн орустар бүркүттү атып таштаганга да акылдары жетпей, ден дароо болуп туруп калышкан эле. Ал эми бүркүт болсо, тигил гилейген орусту тырмагына камгактай илип алып, суу жеп кеткен көк аска таштуу бийик жээктен төмөн сагындыкты ыргыткан мерчемди болжоп, чылкылдый албуу тагып жаткан дарыяга таштары менен "Өчүңдү алып бергениме ыраазы бол" дегенсеп, ээси менен коштошкондой бир гана жолу заар шаңшый, бийик көктү карай сүңгүп, караанын көрсөтпөй кетти. Нарын суусу сагындыктын денесин адегенде ак көбүгүнө аябай жууду да, анан ага мерзие өлүм тонун кийгизе, бир топ алыс жерге чейин агызып барып, "Оолум, эми жеренеңдин койнуна бар" дегендей жээкке сүрүп таштады. Жинденген орустар үрөйү учкан үсөнгө "Жогол бул жерден, бизге кол көтөргөндүн күнү ушундай болорун баарына айтып бар", деп экөөнүн минип келген аттарын тартып алып, өзүн жөө айдап жиберишти. Үсөн түн ортосунда араңдан зорго туугандарына жетти. Бообектин үйүнө ал түнү эч нерсе айтылган жок. Эртең менен эл сагындыктын боз үйүнүн тоордугун сыйрый баштаганда, жаңыдан өзүнө келип, кызын кучактап жаткан Бообек сагындыктан ажыраганын түшүнүп, кайрадан эсинен танды. 3 күн издеп жүрүшүп, сагындыктын сөөгүн карт нарындын төмөнгү жээгинен таап, алып келишип, аруу жууп, ак кепинде узатышты. Бул окуя 20-кылымдын башында азыркы Каракөл шаарчасынан көп алыс эмес тоо арасында болуп өткөн эле. 13 күн толгот туруп, энесин кыйнап жатып, так атасынын жаны үзүлгөн ирмемде жарык дүйнөгө келген кыздын атын кымбат коюшту.